Мен Андашева Буру ушул Берекет универсалында деген канча жылдан бери иштеп келе жатам. Бул жерде азыр деген абдан көйгөйлүү маселе болуп жатат. Бул же базарды жабып, элди кетирген жатат. Элди кетирген кезекте да местаны деген бербей жатат. Бекер берген места жок. Жаңы здание салынган, ал зданиянын ичинен деген квадрат метри $1,5 миң сатып аласыңар деп атат. Ошо $1,5 миң деген биз каяктан табабыз? Кандай кылып табабыз? Ошол элдин азыркы убакта эмеси акыбалы оор болуп турат. Эми кандай кылабызды билбей, каяка кайрылабызды билбейбиз. Чоңдорго кайрылсак деле ошо администраторлор деген чечип бербей жатат. Башында айтылды эле ушу местасы барлар деген тиги жаңы салынган зданиядан деген бекер аласыңар. Ошол жака туруп которобуз деген. Анан эле кайра андай болбойт. Силер деген квадрат метрин сатып алыш керегиңер. Сатып албагандар болсо каяка барсаңар аяка баргыла деп ушундай кылып бизге жарга барып такып атат да. Анан эми кандай кылабызды билбей отурабыз. Бүгүн келдик, вороталар жабык, эл деген ызырынып, кандары кашайып ушундай турган мезгил болуп атат да. Анан өзүм жөнүндө айта турган болсом, эми ушу конфет печенье местаны деген $16,5 миң деген сатып алган 1 жыл эле болду. Ошол акчам күйүп атат. Мен актаган жокмун. Ушул эле администрацияда иштеген аял ушул баласы экөө ушул жерде иштечи Сейталиева Айнура деген сатып алгам. Договор кылып аткан кезекте эмне себептен мага айткан жок. Булар азыр тиги документтери бул 2018-жылга чейин эле болчу деп жатат. Булар карандай калпты айтышып атат. Эгерде 2018-жылга чейин боло турган болсо, анда эмне үчүн мага договор кылып аткан кезекте айткан жок? Сен күйүп каласың, албагын деген жок. Бул Асылбек байке охрананын башчысы болчу, ушунун ээси. Ошолор баары эле бир заводный болушту да, эми мен деген орто жалда калып атам. Же акчамды беришпейт, же тиги салынып аткан зданиядан болсо мага место бербейт. Мен эле какшап калып аткан жерим жок бул жерде. Бүт ушул жерде соода кылгандардын баардыгы ыйлап сыктап, үнүбүз президентке жетпей жатат. Эл деген мынакей араңдан окат табып ушул жерден бала чакасын багып жүргөн намыбыздан айырып жатат да. Эми тиги ыйлактагандар ыйлап Россияга кетебизби, мигрант болуп каяка кетебиз? И так Кыргызстан кыйналып аткан кезекте деген бизди каяка жарга апарып такайбы? Же көчөгө элдин баардыгы чыгып кетеби? Кандай кылышты биз билбей калдык. Эми биздин таламыбызды талаша турган биз үмүтүбүз чоң. Биздин деген кыргыз элинин деген чыгаан жигиттери бар. Тиги баардыгы эле жаман деп айта албайбыз, андан алыспыз. Биздин да көйгөйүбүздү чечип берет деп аябай ушундай эмеде турабыз да, үмүт мененчи. Биз деген иштейбиз, иштебесек анда башка орун табып беришсин, ошол жака алып барышсын. Мына сен иштей турган местаң могул, ошол жерде иштеп окатыңды кыл, бала чакаңды бак деп. Анда ошондой условия түзүп бериш керек эле да. Анан кийин эле базар жабылды, мынакей каяка барсаңар аяка баргыла, контейнериңерди алып чыгып кеткиле деп эле азыр элдин баары кооптонуп турат. Эмне кыларыбызды билбей эле ушундай эле эртең менен келген кезекте мына жапырт эл чыгып кыйкырып өкүрүп жатып, анан кийин вороталарда эл өзү ачты. Ачыгын айткан кезекте администрация тарабынан эл менен чогуу болгон жок алар. Кайра бизге каршы чыгышат. Жок, жабылды. Эмне себептен жабылды деген кезекте алар деген мынакей эч нерсе айткан жок. Ошол